Абдыманап Ташматов эми пенсиясын жана мүмкүнчүлүгү чектелгендиги үчүн алган жөлөк пулун аз да болсо кенен иштетүү мүмкүнчүлүгүнө сүйүнүп турат. Анткени айылга Примов фонду тарабынан акысыз көмүр берүү саамалыгы жүрүүдө. 300 килограммдан ашык акысыз алган көмүрүн үйүнө түшүрүп алган Абдыманап Ташматов Примовдордун берген белеги айыл тургундары үчүн чоң жардам болгондугун айтып, эми кыштан чыгуу чамасына камсанабай тургандыгына кубанууда. Примге рахмат. Ушуна бардыгыңызга неме кылат, жардам кылат, акмай берет, эме берет. Шуга рахмат, чоң рахмат айтам. Пенсия 5000 пенсия аламын. Пенсиям жетпейт. Пенсиянын ордуна көмүр аламын. Ош шаарынын Керметтүү айыл аймагына караган Гүлбар айылында аз камсыз болгон жана материалдык колдоого муктаж жарандарга акысыз көмүр таратылды. Буга чейин да фонд тарабынан айылга жол салынып, мектеп жана балдар бакчасына жардамдар берилген. Эми алдыда спорт аянтчасы ачылуу алдында тургандыгын жашоочулар айтып, фонддун ишмердүүлүгүн колдоп, ыраазычылыктарын айтышты. Примовка Кудайым бизге берип атат, Алла олорго дагы берсин, эл катары бизге дагы берсин. Рахмат шунчалык. Kömür berdet, eldeди kamsız kılıp atat. Daima şunday bolup жүрөсүн. Айылда şu mına эми kış geldi, bardığışı kömürgө eң zarı şol. Murdagı жылы un bergen, bardığına rahmat, şunçalık bizi kötөрмөлөгөнгө. Былтыр да бердилер, былтырам алганмын. Быйыл дагы да ушунча бизди колдоп, мындай ооруган немелерди жоктоп берип атат. Bayramlarda berdi, былтыр bayramlarda дагы берди, башка немелерди подарка кылып. Улам Примовдун ишине ийгилик каалайбыз, иштери ийгиликтүү болуп, жүрүшөсүн алдыга. Биз үчүн кам көрүшүнчө колдоп келе жатыр. Кайга шүгүр мынал семен заводдун түшкөндөн бери мынал жакшы иш-чаралар болду. Мына ушул турган площадкабыздагы ошол Примовдун дагы салым менен ушул стадион да курулуп калды. Кудай буйрса ушу келечекте жаштарыбызга дагы жакшы маанай тартылат деген үмүттөбүз. Bundan сырткары жыл сайын Орозо майрамдарында, бир жакшы майрамдарда Примовдун дагы башка иш-чараларын дагы көрүп келип атабыз. Примов фонду уюштурган кайрымдуулук иш-чарасы декабрь айынын башынан эле башталган. Перитикуал жоопкерчилиги чектелген ишканасы тарабынан Ош, Жалал Абад облустарынын аймактарына акысыз көмүр таратуу Демилгеси колго алынган. Маселен, Араван, Чоңалай, Алай райондорунда гана эмес, Өзгөндүн 19 айыл өкмөтүнө 20 тоннадан акысыз көмүр берилди. Ал эми кен жайгашкан Өзгөндүн Чаңгет айыл аймагынын өзүнө гана 40 тоннадан ашуун акысыз кара алтын берүү иштери жүрүүдө. Ош Прим компаниясы бүткүл Алай районуна жана Кара Суу районуна, ошол менен бирдикте мына Керметтүү айыл өкмөтүнө дагы бүгүнкү күндө мына 100 тонна көмүрдү мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга алып келип таратып атабыз. Мына ушундай эле жөрөлгө Өзгөн районунда да болду. Өзгөн районуна бардык айыл өкмөттөргө 420 тонна көмүр тараттык. Ал эми Жалал Абад областынын Сузак районуна караштуу 5 айыл өкмөткө 100 тонна көмүр тараттык. Ал эми Алай районуна 380 тонна көмүр тараттык. Кара Суу шаарынын өзүндөгү ушундай мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга жылда беребиз, ушундай жөрөлгө кылып, ага 100 тонна көмүр тараттык. Примовдор тарабынан Араван районунун аймагына курулган цемент заводу ишке киргенден бери Гүлбар айыл аймагы көп жылдардан берки дотация абалынан чыгуу мүмкүнчүлүктөрү ачылууда. Бул үчүн Синжи Прим цемент заводу жана Примовдун фонду ар тараптуу колдоого алып жаткандыгын аймактын башчысы билдирди. Инвестиция эмес, инвестордун иш алып барганы керек экен да, биздин Кыргызстан үчүн, жалпы эл үчүн элечи. Инвестиция толуп эле келип атат, бирок инвестор мейри кылбагандан кийин көп эле баягы элге жардам тие бербейт экен да. Толтура инвесторлорду көрдүк. Кээ бир саламга деле келбегени бар. Мына аз болсо деле семен завод куруп бизде иштеп аткан экен. Ушу семен заводдун артынан эле ушунчалык жардамдарды кылып атат. Семен заводдо биздин эле айылыбыздан 100 киши иштеп атат азыр. Жанына дагы кошумча кирпич завод курам деп атат. Эми куруп калса анда дагы 100 киши иштеп калат. Андан тышкары мына 100 киши ошол жерде иштеп эмгектенип айлык алып атат. Бирок анын сементин алып келип сатканы, ташыгандары болуп отуруп, бир топ эле киши айылыбызда жумуш менен камсыз болуп калды. Керметтүү айыл өкмөтүнө караган Гүлбар айылында 9500 калк жашайт. Анын ичинен аз камсыз болгон жана материалдык колдоого муктаж 200дөн ашуун үй бүлө бар. Примов фонду тарабынан уюштурулган бүгүнкү акысыз көмүр таратуу акциясында алардын 100дөн ашыгы акысыз кара алтын алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушту. Буга чейин да райондун ар тараптуу көйгөйлөрүн көз жазымында калтырбай келген фонд кайрымдуулук иш-чараларын көп узатпай берип туруу ниеттерин билдиришти. Махпурат Алибаева, Надыр Бурунбаев, Ош Перим жаңылыктары.